Кетирген акчаларды мамлекеттен урдаган, мамлекет келтирген зыяндардын бардыгын ордуна төлөйсүңөр. Биринчиден өзүңөрдүн мал мүлкүңөрдөн төлөйсүңөр, экинчиден өзүңөрдүн түрмөдө жатканыңар менен төлөйсүңөр. Мен силерге айткам, өзүңөрдөн көргүлө. Машиналарыңар барбы? Автобус барбы? Спецназ барбы? Чыгаргыла муну, камагыла. Абсата, сен боюнча да маалымат бар, айтып коеюн. Не дай бог это подтвердится, посажу в тюрьму. Уктуңбу? Бүгін УКМК төрағасы Камчыбек Ташиевтің қатысуысында Чүй областындағы Қазақстан менен чегарада жайгашкан Чалдыбар Уна көзөмөл өткөрмө бекетиндеги абал боюнча кеңешме болуп өттү. Биздин мамлекетибиздин чегарасында болуп аткан коррупциялык элементтерге биз бир нече жолу сигналдарды берип токтотуу боюнча маселе козгогонбуз. Жетекчилерге да жеткизгенбиз. Бирок ошол коррупциялык схемалар дагы деле уланып атат. Уланганда да өтө ийгиликтүү болуп уланып кетти. Өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, мамлекетибизде коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мыйзамдардын өзгөрүүсүнүн негизинде 21 январдан 2025 жылдан баштап коррупциялык элементтерге, коррупциялык кылмыштарга болгон мыйзамдын татаалдыгы күчөгөн. Бирок ошого карабастан, аны көзгө илбестен, ушул айрыкча мамлекеттин чегарасында иштеген биздин мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн ишмердүүлүгүндө коррупциялык элементтерди көбөйтүшкөн. Биздин башка айлабыз калган жок. Бир жол айттык, эки жол айттык. Бирөкөн апарып камадык. Бирөкөн алып барып предупреждение бердик. Болбоду, токтободуңар. Мамлекетибиздин мыйзамдарын көзгө илбедиңер. Бул ошол жерде иштеп аткан кызматкерлер. Ал эми жетекчилер болсо, ошого жараша чара көрө албадыңар. Бул салык кызматы, транспорт министрлиги, чегара кызматынын жетекчилиги жана айыл чарба министрлиги. Ошого жараша сиздер чара көрө албадыңыздар. Жетекчилерге карата болгон кандай чара көрүү боюнча мен урматтуу президентибиз менен сүйлөшөм, представлениени беребиз. А дальше президент өзү чечим кабыл кылат. Ал эми бул жерде катышы болуп турган, ошол жерде иштеген мамлекет кызматкерлеринди бүгүн баарыңарды камакка алабыз. Баарыңардын ишиңер боюнча толук 2 ай, 3 айдан бери жүргүзүлүп аткан биздин ыкчам наблюдениелерибиздин результаты чыкты. Силер кайсы маалда, кимден, канча акча алып аткансыңар, кандай груздарды өткүзүп аткансыңар, жана ошол груздардан канчадан акча алып кимдерге передавать этип аткансыңар, кайсыл М-банк менен, кайсыл электрондук кошелектер менен акчаларды алып аткансыңар, жана кимдин атынан каяк которуп аткансыңар, бардык схеманы биз алып чыктык. Эми мунун бардыгын тергөө кызматы иш алып барат. Жыйын учурунда бир катар мекеменин кызматкерлери аралашкан туруктуу коррупциялык схема аныкталган айтылып, бир топ кызмат адамдары ошол жерден кармалды. Что, думаете, на вас не будет управы? Будет еще управа. Еще какая управа будет? Каждого из вас отправят в тюрьму. За то, что вы, игнорируя закона, наносите ущерб государству. Я несколько раз предупреждал вас, несколько раз говорил, несколько раз просил, несколько раз отправлял людей, даже несколько раз ваших коллег арестовывал. Но вы не перестали этим заниматься. Вы наоборот, вы начинаете больше этим коррупционным схемам заниматься. Вы день за днем наносите многомиллионные, миллиардные ущербы в бюджет страны. Поэтому, ребята, өзүңөрдөн көргүлө, уктуңарбы? Мен силерге айткам, өзүңөрдөн көргүлө. Бала чакаңар бар, ата-энеңер бар, тууган уруктарыңар бар. Ошого карабастан силер мыйзамды тоготпостон ойлодуңар окшойт. Ушундай болуп жүрө берет. Ташиев айтып койду, эсине чыгып калды, болду деп. Нет. Мен айттым, предупреждение еттим, бирок биз иштеп атканбыз. Мына биздин акыркы 3-4 айдан бери иштегенибиздин результаты чыкты. Ушул аталган сотрудниктердин бардыгын бүгүн под стражу возьмите, так как по отношению к ним у меня есть информация по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий по совершению преступлений коррупционной направленности. Хорошо? Бүгүнөн баштап, у вас есть эмелер даярбы?
Машиналарыңар барбы? Автобус барбы? Спецназ барбы? Чаргыламын, камагыламын. УКМК таратқан маалыматта Чалдывар көзөмөл өткөрүү пунктунун иш зонасында салык кызматынын, чегара кызматынын, транспорт министрлигинин жана айыл чарба министрлигинин кызмат адамдары өзүнчө ортомчулар менен сүйлөшүп, товарларды коштоочу жалган документтерди колдонуу менен ЭЭПке мүчө өлкөлөрдөн товарларды мыйзамсыз импорттоо боюнча коррупциялык схема түзүшкөндүгү аныкталган. Андан улам атайын кызмат алынган далилдердин негизинде Ташиев өткөргөн жыйын учурунда салык кызматынын 7, чегара кызматынын 6, ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын 7, салмак габариттик контролдоо инспекциясынын 4 кызматкери кармалды. Аталган коррупциялык схемада ортомчулар атайын ачылган ишканаларды колдонуу менен жасалма документтерди даярдап бергендиги үчүн оор жүк ташуучу ар бир транспорт үчүн $1,500 $2,000 чейин акча алып турушкан. Ал эми мамлекеттик органдардын кызматкерлери 5.000 7.000 сомго чейин сыяк алышкан. Действием указанной коррупционной схемы бюджету республики нанесен многомиллиардный ущерб. УКМК төрагасы аларды иштен бошотуп, мүлкүн камакка алууну тапшырды. Ушундай эле схема Ак Жол жана Ак Тилек көзөмөл өткөрмө пункттарында да бар экендиги белгиленди. Борьба с коррупцией будет очень жесткая. Несмотря ни на какие регалии, заслуги или каких-то там родственников или близких связей какие-либо руководителями. Так, по Министерству транспорта, Абсата, сен боюнча да маалымат бар, айтып коеюн. Я прямо скажу. Так, мына кечеги жасалып аткан жумуштардан, подрядчиктерден уже арыздар түшүп атат. Биз Министерство транспортанын жетекчилердин акча бергенбиз деген арыздар түшүп атат. Не дай бог это подтвердится, посажу в тюрьму. Уктуңбу? Сен эме ойлоп болгонуң, мени аяп коет экен деп. Эч кимди аябайм мага. Мага баары бир азырчы. Мага баары бир. Если мен сени түрмөгө отургузсам, анда башка жетекчилер унчукпай спокойно иштеп калышат.